Казакстан менен Өзбекстан ортосундагы соода-экономикалык жана саясий мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүүгө толук негиз бар. Бул эки өлкөнүн белгилүү серепчилеринин пикири. Ушул жума Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Казакстанга келет. Маанилүү мамлекеттик сапардын алдында Борбор калаада Казакстан-Өзбекстан серепчилер кеңешинин жыйыны болуп өттү. Жолугушууда эки өлкөнүн талдоочулары эки тараптуу кызматташуунун жана аймактык интеграциянын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Казакстан менен Өзбекстан Орталык Азиядагы жетекчи экономика. Казакстан менен Өзбекстан Борбор Азиядагы алдыңкы экономика болгондуктан бул эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө гана эмес, региондун өнүгүшүнө, аймактар аралык экономиканын жана сооданын өнүгүшүнө, кызматташтыктын мындан ары да чыңдалышына чоң салым кошот. Сауда саттыктын дамууна, одан ары ынтымактастыктын ныгаюуна үлкен бир септигин тийгизбек. Акыркы 7 жылда эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 2 эсеге өсүп 4,5 миллиард АКШ долларына жетти. Казакстан Өзбекстанга 3,1 миллиард долларлык товар экспорттоду. Коңшу өлкөнүн рынокко импорту 2023 жылы 4% өсүп 957 миллион доллардан ашты. Жакын аралыкта көрсөткүчтү 2 эсеге көбөйтүү пландалууда. Бул үчүн эки өлкө соодадагы тоскоолдуктарды мүмкүн болушунча азайтышы керек. Мы, например, в рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии вообще предложили в рамках региона. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусунун алдында биз аймактын өлкөлөрүнүн транспортту өнүктүрүү боюнча кеңешин түзүү сунушун киргизип жатабыз. Биздин оюбузча бул тармакты өнүктүрүүгө бардык өлкөлөр бирдей макулдашылган мамиле менен караганы жакшы. Мындан бардык тараптар пайда көрөт. Бул маселени чечип, мүмкүн болушунча транспорт коридорлорун курсак, экономиканы өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга жеңил болот. У нас будут возможности реализовывать и совместные торгово-экономические проекты, привлекать инвестиции.